Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара боюнча кызматы 27 январ Кыргыз-Тажик чек арасындагы Төрткөчө аймагында кырдаал курчуган. Бирок тараптардын сүйлөшүүсүнөн кийин тынчыган. Анткени менен 19:39 чамасында Баткен районундагы Чырдөө аймагынан тажик тараптан сокку башталган. Баткендеги Орто Боз айылынын эли октон качып жаткандыгы боюнча да маалыматтар тарады. Баткендеги Төрткөчөнүн жанында жайгашкан Орто Боз айылынын эли толугу менен башка айылга октон качып бара жатканы айтылды. Орто Боз айылында азыр дагы деле ок атышып жатышат. Биз качып баратабыз азыр. Атышуу болжол менен 18:19:00 чамасында ок атышуу башталды. Жардыруунун үндөрү дагы чыгып жатат. Айылдын баары чыгып баратат дейт Орто Боз айылынын жашоочусу Шахризада. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы учурда абал чыңалып турганын билдирген. О втором раунде переговоров рассказали погранслужбе Кыргызстана. По инициативе таджикской стороны в 22:18 состоялся второй телефонный разговор между первым зампредседателя ГКНБ, директором погранслужбы ГКНБ Уларбеком Шаршеевым и командующим погранвойск ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахманалием. Уточняется, что речь вновь шла о прекращении огня. Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь. Более того, продолжает стягивать границы тяжелую военную технику и личный состав. По сообщению ГКНБ Кыргызстана, по состоянию на 23 часа таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих. Перестрелки продолжаются в местностях Экитаж, Кумбазар, Чирдебе. Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих внутренних войск Кыргызстана. Также в местности Гочбою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана, сообщили в ведомстве.